Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кут берүүсү. Кудуреттүү улуу табылга. Ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү 21-кылымдын кабарлары ар тараптан кыргыз журтуна берилүүдө. Чындап эле мына 30 жылкы мурунку түшүнүктү бүгүн түшүндүрө албайсың. Бүгүн андай эмес десек болот. Мисалы, эволюция жүрүп атат. Бир кезде ушу агалар 1900 биягына бир 60 же 50 канчанчы жыл деп жазып алган болсо, бүгүнкү андай кылык түшүнүк жок. Ошо колуна жазып алган аты жөнүн, анан туулган жылын, же ар жакта тарыхын, же окуган окуусун билүү азыр ошо техниканын жетишкени менен жеңил эле билип алса болот. Бириникин бири фамилиятын издеп кирип, данные таап дегендей. Анысыңарындай, урматтуу журтум, ошо адам көп жыл жашап, көп эволюция доорлорду басып өтүп, көп кылымдарды, көп кыймылдарды, көп эмгектердин, тажрыйбанын негизинде ошо гени сөөгү жетилип, азыркы жаңы доордо эволюциясы бүтүп, азыр ошо энергия деген доор келди. Эң башкы эле азыр энергия топтоонун жолдорун үйрөнүш керек болуп атат. Ошо энергия топтош керек болуп атат. Энергияны кантип топтойбуз? Же болбосо энергия деген өзү эмне? Ушул жөнүндө көп басым болуш керек. Бул жаңы доордо энергия топтош керек. Энергиясыз теги эле жашоо мүмкүн эмес. Энергия деген бул эмне? Ушул жөнүндө биз сөз кылмакпыз. Мындан ары ушул басымыбыздын негизги бөлүгү деле ушул энергия жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү күнгө чейинки керек болсо саясат деле ошол бир күнбү, 1000 күнбү өткөн тарых болуп калып атат. Бүгүнкү күнгө чейин деле ошо пир туткан ар кандай агым диндер, ар кандай ошо сыйынуулар, изденүүлөрдүн баары деле ушу жаңы доордо өткөн чак болуп калып атат. Ошондуктан ошо алтын доор деген же бул энергиялуу доор. Ушул жөнүндө өтө көп басым кылып, ушул жөнүндө көп сөз кылып, ушул жөнүндө бир мындан аркы өсүү эмне болот? Өсүүдө кандай өзгөрүү болот? Энергиялуулуунун заманы, анан эмоциялуулуунун заманы боюнча көп талкуу кылып, ушул өсүштү, басымды ушул жака кылабыз. Бизде убакыт кенен, көп күтүп көргөн адамдар бар, изденип күткөн адамдар бар, илешип калган адамдар бар. Өткөндө ушул эфирден кийин Жалал Абадтан бир эжей айым мага жазып атат. Ошо суу коюп, сиздин эфирди көрүп, анан ичтик эле, анан кичине башыбыз айланып атат депчи. Анан бул чындык, бул энергияда болуп атат да кептин баары. Ошо энергия өткөн демек. Ошо суу план программа кармайт дегендей, ошо баш айланганы бул өтө жакшы демек, бир реакция жүрүп ататканы. Анысы кандай ушул эфир башталаарда бул жөн эле бир коомдук талкуу эмес, бир күндүн эле бир өтүп аткан эволюция заманынын талкуусу же талаш эмес. Бул бүгүнкү эле бир утурумдук иш эмес. Бул улуулук, бул түбөлүктүүлүк, бул бийик иш. Ошондуктан
бул ааламдык сабак десек болот. Ушул жаңы доордун элчиси, батыштын техникасы болот деп такталгандай, ошол кыргызчылыкта такталгандай, ансагандай ушу эфир убагында жөлөнүп отуруп, колдон келишинче же ушу чалкаңызданбы, капталыңызданбы бошо жатып, дене башыңыздарды аябай бош кармап, анан ошо жаратуучу сөз катары ичиңиздерден кайталап, ушул окуп да берейин. Ушу боштондук энергиясында эмнелер иштейт, эмнелер жоюлат, эмнелер жок болот, эмне пайдасы бар. Мындан ары эми күндөр өттү, мезгил өттү, жаман жакшы түшүнүк өттү, билип билбей иштер жазалды, күнөөлөр жазалды. Аң сезимдин жан дүйнөнүн жардылыгынан жаман жакшы ойлор болду, сөздөр болду, иштер болду демекчи. Мындан ары эмне кылыш керек? Өзүңдү кыйнаба, жазалаба, жерибе, жөн эле мен улуу энергиянын ээсимин деп ушу боштондукту пир тут. Ушу диван болобу, дубал болобу, жөлөнүп отуруп, буту башты аябай бошотуп, баягы алейди деле таптаганда бир чоң энергия бар экен да, ушинтип таптаганда ушу уктап калганы. Ансагандай оорукчан адам болсо кадимкидей чекесиңди бош деп чекесин, буттарың бошотчу, колдоруңду бошотчу деп ушу бошотуп кол баштарын. Ошо боштондук деген могу тегерегибизде көп энергия бар экен. Муну аябай билишиңер керек. Мына көзгө көрүнбөйт. Кудай кайда? Кудай асманда эле эмес. Кудай ушу тегерегиңде. Воздух, духов возит. Эми арбактар, жогорку дүйнө ээлери, алар кайда? Ушу тегерегибизде. Периштелер кайда? Ушу тегерегибизде. Ансагандай ушу көзгө көрүнбөгөн күчтүн баарын энергия деп коет экен. Ошо энергия. Ошо энергия адамды курчап турат. Ошон үчүн эски акылы менен адам алсыз. Азыр мына аалам мыйзамы түшкөндөн кийин адам мыйзамы жеңилди. Адам акылы менен эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албайт. Ошондуктан ушу өзүңөрдү аябай бошотуп, ушул энергияларды өзүңүздөргө сиңирип, сиңирүү деген эмне? Ушул энергияны аргасыз тим алып атасыз, көзгө көрүнбөгөн ушу күчтү дейбизби, могу арбайды дейбизби, жаңы программаныбы. Анан ошо менен эски түшүнүүңүз келише албай атат да. Ал ичиңизде жашап атат, ал аба аркылуу. Анан эски эмоция, эски көз караш, эски түшүнүүңүз, эски ошо ар кандай баягы табынуу, сыйынуу, өзүн тааныбастык, коркунуч, ушунун баары өзүңүздө калып атат да. Ошол эски түшүнүк менен иштеги жан мынтип урушуп келише албай атат десек болот. Адам ошо эки дене достон, жан достон туруп атпайбы? Ушу жаны башка жактан келгенин билбей, анан ошо экөө келише албай атат. Ошондо ушу бошоткон кезиңизде өзүңүздү ички жан ушу телолоруңузду бийлейт. Бул айыгуунун, кара куш мээнин иштешинин, керек болсо акылдуу болуунун эң бир чоң методдору. Өзүңүздөрдү аябай бош кармаңыздар. Ушу бошотуп, көзүңүздөрдү жумуп, көз көрсө дагы алаксый берет да бир нерсеге. Жөн ушу менин сөзүмдү кулаңыз менен эле угуп, денеңизди бошотуп. Анан мына ошол энергия болгон үчүн телефондон эми энергия кайда жок экен? Энергия адам толгондон кийин ошо багындыруу, жана илгери энелер дем салып койгон. Илгери тишиң ооруса деле ошол айылда бир ата бар эле. Анан оозуңа түкүрүп койгон же болбосо сыфтап койгон бир ошол ааламдык илим Курандыбы же ошонун бир сүрөлөрүн окуп, анан айыгып калганбыз дегенин баары чындык. Демек ошол адам ак көңүл болгон, калыс болгон, тегиз болгон, көңүлүндө жамандык болбогон, ошондо демек энергия болгон. Анын сыңарындай ошону багындыруучу энергия деп коет. Энергиянын түрү ушул боштондук энергиясы, биринчи, экинчи улуу энергия, үчүнчү багындыруучу энергия, анан окшоштук энергия, анан улуу энергия, теңирге теңдешти энергия болуп кете берет. Анан ошо эң жакын эле ошо сиздерге боштондук энергиясы. Ошо менин турпатымды бийлесин деп өзүңүздөрдү бош кармап
багындыруучу энергия ошондо жайгашат. Кайсы убакта жайгашат? Адам күнү түнү аң сезимин көк мейкиндиктей тынч турса, ошондо сиздин турпатыңыздан орун алат экен. Ошондо эми мындайча айтканда, азыр кыжаалат болсоң да 200 жолу кыжаалат болуп кейисең деле эч пайда жок. Кайра убайым жейсиң, убара болосуң. Андан көрө ушул өзүңдү өтө бош кармап, ички жан менен ушу телону бир келиштирейинче, экөөнү бир бириктирейинче, ички жандын каалоосу мо эски мээм, эски турпатым кысылып атып эле ооруп атат. Ооруу деле ушу өлүм деле оору деле ушу кысылуудан болот экен, кыжаалатчылыктан болот экен деп өзүңүздөрдү аябай бош кармаганда ушу багындыруучу энергия же ошол жайгашат. Ошол кезде сиздин сөзүңүз эм болот, ошол кезде энергияңыз иштейт. Мына көпчүлүк адам изденет, изилденүү үстүндө, же баласы багынбай атат, же пул багынбай атат, сөзү кунсуз өтүмсүз болуп калып атат. Ушунун баары эле ушул өзүңүздү унчукпастыкка өткөндө, көк мейкиндиктей тынч турганда, андан кийин анан ушу аалам сабагы жүрүп аткан кезде ушунун баары чоң таасир берет. Бул энергия жайгаштыруу. Адам өзү өтө алсыз. Эми ошонуңузду мойнуңузга алып, ушу энергияны жайгаштырып, мына улуу күчтөр унчукпайт. Азыр эмне болуп атат жаңы доордо? Ушул улуу күчтөрдөй бир сыпатка ээ болуш керек болуп атат. Ошолордун мүнөзүн өзүнө калыптандыруу керек болуп атат. Сыйынуунун эмес, сырдашуунун доору келди. Сыйынуунун эмес, сырдашып сыйкыр касиет иштетчүү мезгил келди деген ушул болуп атат. Сырдашуу ушул илимдери түшүп берди, ирээттелди, жазылды, элге таркатылып атат. Ошо келечек программасын керек болсо жанын алып кетип атат десек болот. Ошо сырдашуу деген барып деле ошол бир күн коносуң бир үй бүлөнүн үйүнө, 2 күн коносуң, 3-чү күнү сыры билинип калат го кичинеден. Ансыгындай деле ошо адам өскөн сайын ошо Кудай деле ошо сырын түшүрүп берип атат. Каалоосу эмне каалап атат, өсүү кайда дегендей. Ансаңарындай ошол адам эскиче акылы менен алсыз, өзүңүздөрдү өтө бош кармап, ушу боштондук энергия менен турпатымды бийлесин деп, кайра ушу айтып, денеге башыңыздарды бошотуп, бул эфирден кийин деле ушу жолдо маршруткада баратканда да өзүңүздү кысып алганбыз да биз. Анан ушу бошотуп, өзүңөрдү аябай бошотуп, рульда баратып деле өзүңдү бошотсоң болот. Баягы минтип албайлы. Мисалы, ийне сайып атканда деле азыр ийне кирет деп кысып алса, бошот дейт го, дары ийне кирбей атат деп. Ансыганда деле энергия деле ошондой болуп атат. Анан эски түшүнүк менен деле адам кысылып атпайбы, кыжаалат болуп, нервиштетип, эч кимди жактырбай. Анан ошо кысылууда ички жандын каалоосу башка болуп атат дагы, жандын. Сырткы корпус мо көзгө карап, көз аябай адамды адаштырып келген да. Анан ошол кысылуу пайда болуп атат. Анан ошол кезде адам ооруп атат. Энергия күчтүү, анан көрүнгөн жерине шишик кылып, жара кылып, рак кылып дегендей оору пайда болот. Же болбосо ошо башатка кайтуу куюну жүрүп атат. Башатта адам бүлүнгөндөн бүлдүргө алба деп койчу го, мисалга. Кошунаныкына мейман келсе, чуркап барып, бирөө эркеги атын тейлесе, отко койсо, келинчеги барып, меймандын тозуп аткан үйгө ичегисин артышыппы, ички тиричилигине жардам бериппи, ошол түйүшүгүн кошо бөлүшө калып, жамандык башка келе калганда чогуу бөлүшө калып дегендей. Ансыганда эле биз ошону унутуп алдык да, ошол кезде адам ооруган эмес. Ошо кыргызда ысык суук деген эле оору болгон дегендей эле азыркы бүгүнкү күндө да ушул болуп атат. Биз тетриче түшүп алдык. Тетрисинче бирөөнү өксө көрө албайбыз. Бирөө ылдый чөксө таба алайбыз. Ошону көрмөгүлө ушундай деп. Эң башкысы биз ушу тегерегибизде көзгө көрүнбөгөн күчтөр, көрүп турарын, параллель мир, башка бир бөлөк күчтөр бар экенин мындай билбегенбиз, же билсек дагы өтө маани бербегенбиз. Кудай сакта деп коебуз. Эки оозубуздун сөзү эле, эки кадамыбыздын бири эле Алла, бирок Аллага дагы ошол мындай маани бербей, Алладан эмнени сураганбыз?
баш оорубаганын Кудай менен иши жок дегендей ушул Алла берчи, Алла сактачы, Алла колдочу, Алла бала бакырамды тынч карма, ушу Алланы деле ушу жеке менчик иштетип калганбыз. Мындай бир мындай элге келип аткан кыйынчылыкты бөлүшө коеюн деп изденүү жок. Же болбосо ошол мындай элди журтта сакта, же дүйнө элин сакта, же болбосо ошол мындай түшүнүгүбүз деле ошо майдалап кеткен. Же болбосо ушул жаман сөзүбүздү, оюбузду, жаман көз карашыбызды деле ошол Кудай Таала же Алла көрүп атканын, же Теңир көрүп атканын билбей эле ушундай бир баягы өзүмчүлдүккө түшүп кеткен. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, азыр ушу рост болуш керек десек түшүнүктүү болот го. Адамда ушу өсүү болуш керек болуп атат. Өсүү болуш керек негизи эле. Болуп келген. Анан өсүү ошо бирөө ойлоп таап, медицина ойлоп тапса бул өсүү экен деп, техника ойлоп тапса бул өсүү деп. Адам өсүндө өсүү керек болуп атат азыр. Ички жан дүйнөсүндө өсүү керек болуп атат. Ушул жогоруда көрсөтүлгөндөй Кудай арбай сыпатка адам калыптаныш керек болуп атат. Бул доордун талабы ошолордун сыпатына өзү калыптаныш керек болуп атат. Ошол сыпатты өзүнө жайгаштырыш керек болуп атат. Эми бала деле өсүп барып атанын ордуна отурат да. Анысыңарындай ошо адам да өсүп барып ошол сыпатты өзүнөн табыш керек болот. Ошондо мисалы кудайлык сыпатты өзүбүздөн издесек, кечиримдүү болсок, төрөпейил, жаратуучу сөзүбүз менен, табиятты дагы ушул Кудай жаратыптыр. Бул табияттын эле жан дүйнөсүн көркөм чыгармасы экен. Табиятты булгаганым ошо элди булгаганым, ошо жараткандын жан дүйнөсүн булгаганым, сыганбы, орусбу анын жан дүйнөсүн булгаганым, бул деле кайра жараткандын жаранын жан дүйнөсүн булгаганым турбайбы? Деп мисалы кичик иниңди урсаң деле апаң жаман көрөт го. Же болбосо агаңдын баласын урсаң деле жеңең жаман көрөт го. Жаман көрөт да. Анысы кандай эле биз деле ошо бирөөнүн көңүлүн түшүрүү, ошо Кудайдын, асмандагы ошо периштелердин, жогорку күчтөрдүн, кайра эле кыргызча ата бабанын арбайынын бирөөнүн баласын өлтүрүп, бирөөнүн баласын кордогону ушул болуп атпайбы? Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, ушу жаңы доордо улут дин жоюлат, бийлик, байлык да өзү жоюлат, бир башка түшүнүк өтөт. Медицина да өзгөрүү өтө чоң болот. Ошого карап кечээки күнгө байланбай, өткөн чакка байланбай, өткөн тарыхка байланбай, ошо могу учурчак менен, анан келер чак менен жашашыбыз керек болот. Себеби баары бир рост болуп атпайбы, улам өсүү болуп атпайбы, күнүгө жаңылануу, күнүгө бир жаңы ойлор пайда болуу, күндүгө бир күндөр өтүп, күндө бир мезгилдер өтүп, күндө бир кылымдар тогошуп, күндө бир ошо жарым кылым, анын 4төн 1 бөлүгү өтүп, ушундай болуп атпайбы? Демек өсүү керек. Ушул жаңы доордо өсүү эле ушул энергия деген. Энергияны канткенде коройт. Баардык адам касиеттүү. Касиет деген бул энергия. Ушул жерде бар ошо энергияга толгон, унчукпас улуу адамга эмне болот десе, көзгө көрүнбөгөн күчтөр анын телосуна, турпатына жайгашат. Ал мен ушу эфирде сүйлөп атканда, баягы кыргызча айтканда эстегим келип атат, мындай эстеп. Бул эмне дегенде, ошо энергия толгон адам эфир аркылуу элге өтүп атканы. Ушул мен сүйлөп атканда ушу ааламдык илимди, ааламдык билдирүүнү, ааламга өсүүнү, ааламдык түшүнүк өтүүнү, ааламдык маданиятка калыптанууну сүйлөп аткан кезде, ошо сиздерде эстейсиздер, буту колуңуздар чымырайт, сөөгү башыңыздар мына аябай таасир берет психологияңыздарга. Бул жерде ошо эмдөө эң биринчиден, энергия өткөрүү, түшүнүгүн бийиктетүү, бир мүнөз бир идеяга жеткирүү, анан ушу эфир аркылуу деле баягы качкан касиеттер кайра жайгашуу,
Мына сиздер эми таануу, адам өзүн таануу деген болот. Табиятты таануу, улуттар кыргызды таануу, кыргыздар Арстан Алайды таануу, могу үйдүн да ээсин сиздер тааныбай келгенсиздер. Мына үйдө ээси бар деп коет го. Бирөөлөр айтат ушу добуштар угулуп турат деп коет. Бирөөлөр айтат ушу эне бар, бирөөлөр айтат аксакалдар бар, бирөөлөр айтат жөлөмүгүч бар деп мисалы. Ансыгандай ушу үйдүн да ээсин тааныбай келгенбиз. Керек болсо ушу улагадан учурашпа, үйгө үшкүрүнүп кирбе, үйгө киргенде үйгө аркаң менен кирбе, улаганы кулаштаба дегендин баары эле ушу ата бабанын арбайы турат. Ким эле баласына жаман болсун деп ойлосун. Ансыгандай ушу рухтар ааламга учуп, жан ааламга учканда, воздух духов вожит, экинчи жашоого барганда, андан кийинки ушу соңку дүйнө, бейиш деген дүйнө ушу көктө. Ошого барган кезде деле ушул жер жашоосун же алар ушу пендечилик жашоо өтө мажырөө, алардын сезим туюмунда пендечилик жашоо өтө мажырөө болгондуктан ушу неберелерин, жакындарын ушу улуу илемге ар тараптан түштөнбү, аянданбы, кырсыктанбы, кыйынчылыктанбы чакырып турат делип берилет. Ансыгандай ошо биз арбайды тааныбай калганбыз. Керек болсо улагабызды тааныбай калганбыз. Керек болсо ушу өзүбүздү тааныбай калганбыз. Ошентип эмнеге жашоого жаралуу максатыбызды изилденбей келгенбиз. Мындай азыр ушул бийик сыпатка жеткен адам катары көчөгө чыксам, ушу көчөдө кетип баратсам, мындай боорум ооруйт. Элге ошо кагынып силкинип аткандарга, өзүнчө урушуп талашып аткандарга мындай боорум ооруйт. Ошо бир эле күндү бекер мындай кетирип атат. Негизи изденүү өзү жакшы го. Мейли бийликте болуп изден, мейли үйдө эне болуп отуруп алып изден, мейли ошо бирөөнүн сөзүнөн сабак ал, бирөөнүн мүнөзүнөн сабак ал. Изденүүсү жакшы да, өсүү жакшы да, эмне болсо дагы. Ансыгандай урматтуу улуу журтум, Кыргызга бир чоң оомат келди, Кыргызга бир чоң кут келди, Кыргызга бир чоң энергия келди десек болот. Ошо Кудайга ыраазыбыз десек туура болот. Ошо илимин түшүрдү, ааламдык илимди, илим менен кошо энергия түшүрдү, демин түшүрдү, кутун түшүрдү, нурун түшүрдү. Ошон үчүн ушул жерге энергия түшкөндүктөн ушу эжелер, агайлар жана мазарлап жүргөнү алар да туура түшүнсө болот. Бул деле өсүү жолунда, урматтуу момун мусулмандар, ушу мазарга барып сыйынган бул туура эмес дегенге да болбойт да. Себеби ошол өсүү жолунда, ошол жерге барып калса тазаланып калды, ошол жерге барып калса энергияга толуп калды кадимкидей. Ошол жерге барып калса мындай аң сезими бийиктеп калды. Ошол себеби мазары жакын тайыбайт демекчи, базары жакын байыбайт демекчи, ошо мазарда да ошо чоң энергия. Ошо Кудай илимин кошо түшүрдү. Анан эң башкысы ошо улуу кыргызга ишенич берди. Иш тапшырды десек болот. Мына улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жойулат. Бул кандай мааниси? Могу пендечилик жашоодо эле жашай бер. Мурун өлүп кутулган адам, улуу жакка чыккан. Азыр ушул улуу түшүнүккө өтүп, өлбөй, ушул эле жашоодо улуу түшүнүк менен ортодогу жол менен жаша деген түшүнүк да. Мына улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жойулат. Кор болот. Мына азыркы бүгүнкү күндө кор болуп атабыз. Анан эми мындан ары эмне кылыш керек дегенде, издеңиздер, күнөөлүүлөр ким? Кыргызды өстүрө албай аткан, өйдөлөтө албай аткан, багыт бере албай аткан, баштай албай аткан. Мисалы Ленинди деле улуу жол башчы атабыз Ленин делген го. Анан чындап эле ал барып биринчи парламентке шайланып барып анан иш кылган жок да. Мисалга да, салыштырмалуу. Же болбосо акча чачып алып барып туруп
анан бийликке барып алып аны өзгөртүү киргизген жок да. Ушу мен сыяктуу мейли ошо кичик гезиттенби, мейли ушу көп жыл короттубу, мейли ошо завод фабрика араладыбы, агитатор пропагандисттерин даярдадыбы, анан элге жайылттыбы, анан ошентип туруп анан мындайча айтканда көтөрүлүш кылды дейбизби, же болбосо революция кылды дейбизби, же болбосо коомго өзгөрүү келтирди десек болот. Ансыңарындай дагы азыр ал чындыкты айтып келген болсо, Арстаналай улуу чындыкты айтып атат. Бийиктик өтө, улуттар жоюлуш керегин, деги эле адам баласынын баары эле ыйык экенин, ошол эле бир атадан таркаганын, ошол эле бир адам атанын урпактары экенин, адам ата эми баарын бөлбөйт экен да. Анысыкандай же болбосо Кудай бөлбөйт экен, же болбосо улуу адам, же болбосо ата балдарын бөлбөйт экен. Ансыңарындай ошо улуттардын биригишин, ошол күнгө чейинки эволюция өсүү жолдору тарых эле болуп калаарын, адам ушу ортоңку жолго түшөөрүн, улуу түшүнүккө өтөөрүн, ааламдык маданият менен жашап калаарын, анан ошо ааламдык маданият бул Кыргызда болгондугун, мисалга, нанобуз дей, бышкан тамакты калтырбачы эле, кечке жолго чыкпа дегендин баары эле ошо ааламдык маданият, салт санаага закон болуп калыптанып калган. Бул өзү ааламдык маданият. Ошо ааламдык маданиятка же башатка кайтууга адамзатка кыргыз жол көрсөтөөрү. Анан бул башатка кайтуу үчүн Кудай илимин берсе, мына кантип кыргыз башкарат десеңиздер, мына китебин берди. Китебин алып, жазып, ирээттеп, элге жеткирип, ушу майда сөздөн түшүндүрүп атып адамдар өстү. Мисалга мен өстүм, дагы эжекейлер бар, агайлар бар, өстү, өйдөлөдү, бийиктеди, мүнөзү өзгөрдү. Ошо эски эволюциянан чыкты, эски эмоциядан чыкты, ошо энергияга жайгашты. Анысыкандай эле ушул адамдын баары эле ушу мен сыяктуу эле өсүү болот. Эми бирөө кечирээк, бирөө үлгүрбөй калар, бирөө ошо эмоциясынан чыга албай өчүп калар, бирөө өлүп калар. А бирок кандайдыр бир бөлүк адам өйдөлөш керек, баары бир өсүү керек, себеби башка жол жок. Анан бул илимин түшүргөндөн кийин биздин керемет куралыбыз эмне болот? Ушу адамзатты ушул илимге багындыруу үчүн, бир мыйзамга өткөрүү үчүн. Азыр мына бийликке баш ийбей атат, көчөдөгү адам баш ийгиси келбей атат. Башканы коюңуз, көчөдөгү эле адам баш ийгиси келбей атат. Улуттар бирине бири баш ийгиси келбей атат. Мен кыйын деп атат, ара законун жарыялап атат. Өнүккөн мамлекеттер бирин бири жойгусу келип атат. Адамзатты ар кандай проектилерди кизип өлтүрүп атат. Бул ачык эле, көрүнүктүү эле иш. Ошол убакта анан кантип бириктирет дегенде, анан ушул Кудайдын бир же ошол улуу сыпатка жетип калган адамдардын бир 4 керемет куралы бар экен. Ал эмне? Ошол суу, таш, эми таш жерене, ташка тагдырыңды жазып койдум деп, ошо ташты карап, мисалы, ташта тарых сакталып калган экен деп Эргешбай ата жазып атпайбы мисалга. Ошол таш эмне? Бул магия. Ташта эмне бар? Ошол ааламдык мыйзам бар. Чарт дегенде ошо сакталып калат экен, таш каделип. Ошо ташка саара кылба, таштын үстүнө отурба, ташты теппе, бир таш деле жөн жаралган эмес делгендин баары ошол таш, от, суу, анан аба, куюн дегендей ошол табият, жер адамын кыргыз элине табыгы илимге багындыруучу Теңир буйруган көсө. Мына самордо кичине сайгылап койсоң күйүп баштайт. Отту да оңдоп койсоң бул көсө көтөрүп, анан жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Ушу мына азыр карасаңыздар, чындап эле эми ааламда мыйзам түшкөндөн кийин биз канчалык аракет кылсак, дүйнөдө ошончолук бурулуш болуп атат. Бул чындык. Муну биз дүйнөгө акыры баш ийет. Дүйнө эли бир мыйзамга
bir түшүнүккө, bir мүнөзгө, bir идеяга өтөт. Бул чындык. Мына азыр күн ысып атат бир жагында куюн болуп атат, бир жагында булут болуп атат, бир жагында өрт болуп атат, бир жагында суу, бир жагында булут, бир жагында вирус дегендей. Ага эч кимдин алы келбейди да, жердик мыйзамы төп келбейт. Ар кандай ойлонуп чыккан техникасы, илим билими, роботу токтото албады. Демек, ошо көктүн, көк асман ээсинин, көкө теңирдин, Кудай Тааланын, Алланын айтор мыйзамы жерге түштү. Ушунчалык күчүн көрсөтүп атат, ушунчалык энергиясын иштетип атат. Кылым мыйзамы кысып келатат. Баягы бир пресс подборщик деп коебузбу илгери, же болбосо жүн пресс деген прессти ушу сыяктуу кысып келатат. Онан ошол кезде анан улуу журт жол көрсөтүш керек. Эми бул жерде так берилет, ушу элге жеткирүү, ушул улуу илимди жетектөө деле ушу периштелердин көзөмөлүндө болот деп. Демек, ошо кырсык майын адам изденбейт эле. Мына ушу менин бир 2 күнүм Ош жергесинде өтүп атат, жума сайын. 5-6 күнү. Эртең менен учуп, 6 күнү түнү менен келмей. Ушу Ошко, Жалал Абадка, дагы райондорго эл бир агитация менен барып аткандыр, а биз болсо сабак өтүп, мен сабак өтүп барып атам. Анан ошо сабак убагында айыгып атат. Аябай козголуу болуп кетип атат. Кайра өзүн таанып атат. Аркабыздан кубалап жөнөп атат. Ошко сабак өтсөк, кайра Жалал Абадта сабак өтөбүзсөк, ошо аяка уюшуп алып дагы угат элек. Анысы кандай бизге, анан бул эмнеге мындай болду десеңиз, эгер ушуга такалбаса бизди издебейт эле, буга такалбаса өзгөрбөйт эле. Демек ушул доордун өзүнүн мындай бир мыйзамы болуп атат. Кудайдын бир өзүнүн талабы болуп атат, же ушул убакыттын, учурчактын дагы бир өзгөрүүсү болуп атат деп түшүнсөк болот. Ушу Ордолу Ошко дагы орду ачып, бир 2 жерге эжекейлердин үйүнө сабак өтүп, эмне бир ушу менчик здание алабызбы, же бир аренда катары алабызбы, ошол жерге бир кыргыз үй тигип, кыргыз үй бул ааламга өсүүчү өсөк. Бул кыргыз үй бул ааламдын кичирейтилген үлгүсү де ушу бос үйдүн чечмелештери өтө көп берилет. Түндүктө да бир өзүнчө бир энергия, химия бар, уукта да өзүнчө бир энергия бар, керегеде да өзүнчө бир энергия бар деп ада өтө көп иреттелет. Анысы кандай мен ушу кеч болду деген, кеч болсо 2 жылда, аябай кеч болсо ушу 2 жылда кыргыз улуулугуна калыптанат деп мындай чоң ишеничтемин. Эмнеге дегенде ушу бир түндүк катары берилет. Бул Арсеналай ошо түндүк катары өз касиетине, ошо кереметине, энергияга, ошол улуулук сыпатка калыптанганда элге жеткирүү жеңил экен. Да бир 40 ууга жеткирсең, ал эртең сага көчүрмө болот экен. Ал ар бири кайра 40 адамга жеткиргенде эле анан кайра ал көчүрмө болот. Ошентип эл арасынан керек болсо даяр адамдарлар бар. Изденип, тиги жолду бул жолду сүзүп, өсүп, көрбөгөн азабы, тозогу калбаган адамдар өсүп жөн эле бир даяр, жөн эле бир от алдырып ичүүдөй эле. Ансагында урматтуу улуу журтум, мезгилдин талабы ошого алып келди. Бул эми кыргыз дүйнөгө башчы болот десе, мындай акыл менен карабаш керек. Өзүн тааный албай атса, бүгүнкү саясатчылардын кебетеси бул болсо, каражатыбыз бул болсо, уурулар көбөйсө, өсүмчүлдөр көбөйсө, түрмөлөр көбөйсө, оорукчандар көбөйсө, кантип башкарат? Бул бир жомок сөзбү делиши да мүмкүн. Кантип деп. Жок, ушул күндү деле ушул көктөн буйрулуптур. Бул күндү көрбөсөк дагы кыргыз ойгонмок эмес, изденмек эмес, өсүү болмок эмес. Ошентип баягы жамандын дагы бир жакшы жагы, бир ачылар мезгили келди. Анан эмне кылыш керек дегенде, бул дүйнөлөшүү мезгилде ар бир адам ааламдашууга же коомдук ишке аралашпаса,
жеке жашоосундагы иш оңолбойт. Себеби чындап эле коом оңолбосо, же коомго пайдаң тийбесе, же элге пайдаң тийбесе ал өзгөрүү болбойт да. Анан баягы кээ бир адамдар бар, эми мен күнөөлөй албайм. Себеби аны өстүрө албаган мен мүмкүн эл башчылары, мүмкүн саясатчылар, мүмкүн министрлер, мүмкүн журналисттер күнөөлүдүр. Мен элди күнөөлөй албайм. Көргөнүн сүйлөп, коом менен жашап калды да. Анан ушу кээ бир адамдарга мындай күлкү келерлик дагы сөздөрдү сүйлөйт. Бир көз ачык катарыбы, же бир мындай аалам байланыш менен жүргөнбү, же мен кыргызчылыкта жүрөм деген адамдарбы, же болбосо ушу динге терең берилип кеткендерби. Бизге кереги жок, анан бизге саясатка аралашпашыбыз керек дейт да. Дүйнөң өзү, жашооң өзү саясат болуп атат да. Же болбосо эртең бир мындай баскынчылар келсе, мындай колубуздагы бар мамлекеттик солдаттар дейбизби, жетише албаса, биз карап турушубуз керекпи? Мен саясатка аралашпашым керек деп. Ошол сыяктуу эле кепти азыр дагы. Ошо бирөөлөр өстүрө албай атат. Эми өстүрө албайт өздөрү билбесе. Эскиче эле атаандашуу, эскиче эле арыздашуу, жеке кызыкчылык үчүн эле барып атат. Керек болсо жанын коргоо үчүн, же болбосо арка жолун жабуу үчүн, өзүн коргоо үчүн эле барып атат. Бирөөлөр мисалга да мындай таң каласың, эми уят да. Бир жолу сөзгө кал, сөзүң жалган болсун. Эки жолу сөзгө кал, сөзүң жалган болсун. Эми такай эле сөзүң жалган боло берсе, колуңан эчтеке келбесе, кайра эле баягы жыгылган күрөшкө тойбойт деп эле жүрө бериште болбойт да мисалы. Анын сыңарында эле ошол солдаттын саны жетпесе, же алы келбесе турбашыбыз керек да. Биз дагы ошол колубуздан келишинче элди өзгөртүүгө, коргоп калууга, өстүрүүгө, өйдөлөтүүгө, бурулуш кылууга милдеттүүбүз. Бул жерде дагы ошо ааламдан адам ата шарт окуганда так берилет. Коомдук ишке, бул алтын доор, өзү коомдук иш, бул алтын доор. Жаңы доор үчүн ар бир адам күрөшпөсө, элге кызмат кылбаса, жеке жашоосу токтоп тура берет деп. Бүгүн бир менчиктешип алды го. Мисалы, мамлекетте эле бир менчик ишканадай болуп калды. Же болбосо ушулар бир пул таап туруп, бирөөлөр пул таап эле мындай баласын бир чет мамлекетке окутуп, анан үйүнө бир үй кызматчы жалдап, анан шоопурдан бир экини жалдап, мисалга, ал бир мындай менчик болуп калды да, бир чөйрө. Ошонун баары эртең жоюлуп кетет. Кантип жоюлат? Ал бирөөгө каттатып коет оокатынчы. Соттосоң дагы далил жок, а бирок көк асман ээси эсеп чыгара берет. Ошончуктан элге эмес, көккө карап иш кылыңыздар. Ошол бир эсеп жүрүп атат. Ошон үчүн коомдук ишке аралашыңыздар. Куруңуздар алтын доорду. Элге ушул улуулукту жеткириңиздер. Тартынбаңыздар, уялбаңыздар. Сен жеке ишиң үчүн жүрбөй атабы жеке ишиң? Мисалга, ошол сен касиеттүүсүң, ошо касиетиңди же ошо багытың сеники башка, ал базарда эмес, ал сеники алдамчылык эмес. Сенин кызматың башка, эми 5 бала болсо деле 5 баланын касиети башка, энергиясы башка, мүнөзү башка. Бирөө уста болот, бирөө механик болот, бирөө бухгалтер болот, бирөө отуруп иштегенди жакшы көрөт, бирөө мал кайтарганды жакшы көрөт дегендей, ошо табит ошого тартат. Анысыгандай ошо ишиң жүрбөгөнү ал пендечиликте эмес. Же ааламдык сөз менен айтканда кыргыз пендече жашап өтүү мүмкүн эмес. Пенде болуп жашай албайт деп берилет. Эмнеге дегенде, кыргыз жан сактоо үчүн жашаган, жаралган эмес. Жан сактоо, пендечилик деген жан сактоо деп эле жанын сактоо, башка эч кызыкчылыгы жок. А кыргыз эмне үчүн жаралган дегенде, кызмат үчүн жаралган. А кызмат эмне? Ошо ааламдык кызмат. Деги бирөөгө кызмат кылуу, же элге кызмат кылуу, же жерге кызмат кылуу. Кызмат үчүн жаралат.
Ошондуктан ошо өзүбүздү тааныйлы. Кыргыз ким? Кайдан келген? Ошо турумдук жашоого токтолобу? Жок, токтолбойт, батпайт. Таарын маңыздар ошо бүгүн динге кирип кетти. Кыргыздар анан хиджаб тагынып алды, анан сакал коюп алды. Ал утурумдук нерсе. Баягы бир үйлөр турса, бул жакшы экен, көрүп коеюнчу. Же бул жер табият жакшы экен, бир 2 сутка жатып алайынчы. Ана жерден жадап кетет, батпайт да. Кысылып калат деле, анан өйдөлөп кетет. Жаштыгынан же ошо чөйрөдөн ушундай болуп атат. Ансыгандай мына азыр улуу кыргыздагы аябай бир касиетке толуп алды, энергияга толуп алды, түшүнүк өтө бийиктеп алды. Калыс болуп алды эң башкысы. Кайтпас болуп алды кээ бир адам. Мен азыр эч ким кайтара албайт, анткени чындыкты көрүп турам. Билип турам, кызматымды билип турам. Мен кырсыккым келбейт. Мисалга бир кезде таксист болгом, бир кезде ошол курулушта иштегем. Колум менен жүн пресстеп, колум менен темир чогултуп, колум менен короошуп кырып. Кырсыккам, атылгам, урдалгам, камалгам дегендей бир аз 2 күн болсо дагы. Ансыгандай артка кайткым келбейт. Себеби ошо кайтпас кылып мени даярдаган. Ал менин түйшүк эмес, ал майда түйшүк. Мен кызматка келген адаммын. Көктөн буйрулуп. Бирөөлөр келген бул заманга мурунку жашоосунан өйдөлөй албай, экзамен тапшыра албай, бир кайра сынакка жаралган. Ошолор кылсын. Ал менин кызматым эмес, мисалга. Ансыгандай, урматтуу журтум, тоого чыкчу жолду деле чыгыш керек бул. Бирок изденип бүгүн буягынан чыга албадың, бүгүн тиягынан чыга албадың. Издениш керек да. Ансыгандай ошо азыр өсүүдө дагы бул тоо, эгер тоо түшкө кирсе, этаж үйгө чыксаң, же тоого бийиктеп чыксаң, бул өсүү болуп саналат. Анын сыңарындай бул жерде дагы өсүү өсө албасаң, демек же ошо бизнестен ишиң жүрбөсө, ошо же базардан ишиң жүрбөсө, демек сенин жолуң ал эмес. Сенин жолуң кызмат үчүн жаралгансың. Ага чейинки жашооң сага практика болуп келген. Мисал, көп саясатчылар азыр арманда эле жүрөт да. Оппозициябыз дейт, бир коомдорду түзөт, бир сурултайдын түрүн уюштурат, бирок эчтеке жыйынтык чыкпай атпайбы? Сен андай карама каршылыкты жаратпай кел, андан көрө илим ал, өсчү. Анан өйдөлөчү. Мындай аураңды алмаштырчы, ички жан дүйнөңдү бийиктетчи, ички жан дүйнөңдү революция кылчы, көчөнү коюп тур. Ал 1-2 революция, ал мындай эле бир такай боло бербейт да ал. Анткени адам өсүп атат. Адам андан, кыргыз андан да таппай койду эчтеке, баягы эле окшош болуп атат. Биринчи ушу ичиңди революция кылчы. Атыңды өзгөрчү, даңкыңды өзгөрчү. Палекет кулатып ийбез, палекет түртүп ийбез. Көктүн каалоосу азыр түртүү эмес, революция эмес. Көк асмандын каалоосу азыр адамды өстүрүү, өйдөлөтүү, бийиктетүү, багытын таап берүү, жолун берүү. Чындыкты чыгаруу, чындыкка өтүү, чыныгы сөздү сүйлөө, чыныгы ишти кылуу. Ушул көк асмандын каалоосу, Кудайдын, Алланын каалоосу. Мына мындай карап көрсөңүздөр, кыргыздын улуулугун тааныбагандан кийин, өзүн тааныбагандан кийин, доор талабын билбегенден кийин шайланып турган падышаларыбыз жарым күндө сүсүп болду го. Жомок болуп калды да, өздөрү үчүн жөн баягы. Жомок бул чындык да, баягы тайжеге дагарасы сынып калган байбичеге окшоп атат, алтын балыктагыдайчы. Аларга да Кудай бир касиет берди да, ошо падышаларга, ошол чөйрөсүндөгүлөргө ишеним берди, иш тапшырды. Бирок менчикке деген жок да. Өстүр деди, өйдөлөт деди. Мына ушул илим ошолордун колуна ар кандай жол менен жеткирилди эле, ошонун чөйрөсүндөгүлөргө жеткирилди эле. Демек мезгили келе элек экен, ал кезде баягы толго толо элек экен.
Алар эми анысы кандай да азыр бийлик аалам үчүн бийлик бир тыйын. Бийлик ушу улуулукка иштеп кетсе өмүр бою кала берет ал эл башчы болуп. Мураскер болуп кала берсе болот, мураскерин шайлап кете берсе болот, бирок багыты туура болсо, эл туура көрсө, кайталанма жашоо болбой, күнүгө жаңылык, күнүгө ачылыш, күнүгө өзгөрүү болуп турса. Бакыт деген бул жер жашоодогу менен рахаттануу эмес. Ал эмне деген сөз? Үйлүү болуп, машинелүү болуп, дагы бир 2 ханыш алуу болуп, же 4 ханыш алуу болуп, же бир дагы бир көңүлдөш таап кыздардын, же бир жаңы жерде иштөө эмес. Бакыт деген бул Кудайдын купулуна толуу, эки дүйнөнүн ээси болуу. Бактылуулук аалам сырын ачкан сайын күчүнө кирет. Күнүгө мына жаңы жылды бир күнү тосотко 1-январдан 14-январга чейин. Мисалга мейли январь үчү жаңы жылыңыз менен бул бир күн, 10 күн. А жаңы күнүгө болуп туруш керек. Керек болсо жаңы кадам сайын эшикке чыксаң бир жаңылыкты көрүп, алда жаңылануу. Адагы жаңылык, адагы жаңы күн, адагы жаңы ачылыш болуп туруш керек. Себеби ушул тээ улагадан төрүнө чейин көрүп алсаң, анан жаңылык боло берет. А улагада тура берсең, төрдү көрө албасаң, анда сенде жаңылык жок. Анысы кандай ушу жаңылык болуп турса, ал мураскер катары кыла берсин. Андан чарчап деле бүт, ал эмне? Эч пайдасы жок. Элдин түйүшүгө, жоктун түйүшүгө, көпчүлүктүн түйүшүгө, ошонун баарына көңүл оорутуу. Бул жакшыбы, бул жакшы эмес. Ошентип урматтуулуу журтум, адамда өсүү болуш керек. Адамда өсүү болбогондуктан бузук элге бучук бий дегендей түшүнүк болуп атат. Ошондой көктөн буйрулуп атат. Ушул адамзатты үйдөлөт. Ошон үчүн ар бир адам коомдук ишке аракет кылыш керек. Мына ушу биз ордолорду ачып, ордо деген эмне? Орто кеңеш. Орто кеңеш деп чечилет. А жерде ким бар? Энем деле бар. А жерде энемдин небереси бар, мен бар, үкам бар, кошуна бар, келген мейман бар. Улуулукту сүйлөп коелучу. Кел, мындай заман болот экен, мындай экен. Чындап эле биз могу эски жолдо жүрүпбүз, эски түшүнүктө жүрүпбүз деп. Эски түшүнүктө жүрүпбүз деп коелу. Мисалга, ошол жерде жаңылануу болуп атпайбы? Үйдүн ээси сага кызмат кылып атабы же кырсыктырып атабы? Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп дейт да, карасаңыз. Касиетиң болбосо тапканыңды тойго эмес, жолго кетет. Пулуңбу, машинеңби бир түйүшкө түшөт. Касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз, касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз, касиетиң болбосо акчаңдын азгыргандан башка пайдасы жок. Караңызчы урматтуулуу журт. Анысыңарында эле ушу кептин баары касиеттүү болуп атат. Ошондо үйдө кийини качырып алдың, сен кыжаалат болуп нервиштете берсең, улагадагы ата тегиңдин арбагын качырып алдың, өзүңдөгү жөлөмөгүч периштенин баарын качырып алдың. Бир жан үчүн канча кереметти качырдың. 7 этаж үйдү элестетели, биринчи катарында канча киши жашайт? 3 подъезден болсун, 3 подъезд болсун, 5тен квартира, 4тен квартира болсун. Үстүндө ошончо 7 катар аалам күчү бар да, андан да керемет күчтөр бар. Ошонун баарын качырдык. Бир келесоо жанды багабыз деп, келесоо түшүнүк менен маңкурттап коебузбу? Кең келестеп коебузбу? Өзүн тааныбастык деп коебузбу? Бул жашоого эмне келди дегенде адам кызматка келди. Бул жашоого эмне келди? Өсүүгө келди. Бул жашоого эмне келди? Ичиндеги жан досту өстүрүүгө келди. Бул дене дос. Бул жашоого элди экиге бөлүүгө келген жок. Бул жашоого пул топтоого келген жок. Бул жашоого бир азгыркка келген жок. Адашууга, элди адаштырууга, эволюцияга байлоого келген жок. Үй бүлөнү же болбосо ушу адамзатты жаман ишти алып келишти да ушулар.
азыркы күндө ошо өзүн таанып алгандар өзүмчүлдөр кошоматчыга айлантып койду элдичи. Уят ишти ал. Бирөө эле келип алып деп эле кошомат кылып атса. Колум бар, мен өзүм жыйнайм. Сен күтө тур, сыртта шопурсуңбу, күтө тур. Жакшайды, айнегиңди сүйрө, зордуңду бейл. Мен кылам өзүм мисалы. Ансыгандай урматтуу журтум, элди кошоматчылык алып барды. Элди эки жүздүүлүк алып барды. Элди калпычы кылды. Элди күнүмдүк жашоого байлады. Бирөөнүн тагдыры, ошонча адамзаттын тагдыры биздин колубузда турат. Өсүүгө ар адам, бийиктиккө калыптанууга ар адам милдеттүү. Үйдүн атасысыңбы, ошол сыпатты сенин өзүңөн издечи. Өзүңөн изде. Ошо бирөөгө бир жок дегенде мындай бир көркөмдүү ата бол, ошо айылга. Ошо балдарын классташтары дагы мындай угулат да, сүйлөгөн сөзүң, үй бүлө аркылуу угулат. Бала чакаң, кылган кызматың, ойлогон оюң, тилеген тилегиң, ниет пейилиң баары эле угулат элге, журтка. Ошону күн өткөн сайын өзүңөн изде. Жөнөкөйлөшүп айтканда, эне болсоң энелик сыпат барбы? Кебетең кантет, чачың кантет, чоң энелик сенде сыпат барбы? Колду боёгон менен, чачты боёгон менен ички жан дүйнөң боёлдубу, өстүбү, өйдүлөдүбү, же түштүбү, же өчтүбү, же өлдүбү ички жан дүйнөң, ички түшүнүгүң. Ошентип чындап эле ошо бир кыры кыргыз кырсыкты. Кыргыз кыйналды. Кыргыз кыйналганы табиятка да кыйынчылык күн түштү. Эгизи табиятка эгиз болуп кыргыз жаралса, кыргыз кырсыкканы жылдызга да күн түштү. Себеби жылдыздын сырын кыргызга бекитсе, жылдызда эмне жаңылык болсо, аны үркөр жылдыз алып туруп жылдызга таратып адамзатка түшүш керек эле. Ошо кыргыз козголсо кылым козголот. Аял бузулса эр бузулат, эр бузулса эл бузулат. Мына мамлекет башчысыбы, жетектөөчүбү же ошонун чөйрөсүндөгү эр бузулса эл бузулат, эл бузулса жер бузулат болуп бирине бири чагылышып атат. Бул өткөөл мезгил, бул өтүп кетет. Мен көрүп атам десем болот, же мен билем, же болбосо мен ошол баары мындай жыйынтык чыгарып караган адам катары, ошо окумуштуу адам катары аябай чоң ишеничте болуп атам. Ошо кыргыздын өзгөрүп кетерине, оордун табаарына, кылым мыйзамы келерине, жеңерине дегендей. Биз да бүгүн эфирде ошо 9-да болот, кечки саат 21:00 болот деп айтып койдук эле өткөндө. Ал сөзүбүз кичине жалганга чыгып калды, себеби реклама менен бир келишкен, ошо фильм арагында ар жак бир жагында болот деген реклама менен түзүлгөн контрактты эске алынбай калыптыр. Ал эми контракт шарт, ал бузулбаш керек. Анан ошон үчүн кайра эфирибиз өз ордунда эле калды. Агайдын деле мындай элдин деле менин деле каалоом ошо көпчүлүк укса экен. Ошо тиричилиги менен көчөдө жүрөт, ошо үйгө жайгашкан кечте укса экен деген түшүнүк болгон. Анан кийин болсо болор, азырынча ушул мезгилде калды. Мына урматтуулар, жөнөкөйлөштүрүлөт. Анан ошонун баары эле энергия болуп саналат. Азыр адам эволюциядан чыгып энергияга жайгашыш керек. Энергия эмне? Кайра эле ошо тегерегиңдеги кеп. Энергия эмне? Кайра эле арбай. Ошолордун түшүнүгүнө өтүү. Кайра эле ошо инопланетан бул периште болуп берилет, ааламдан берилет. Инопланетан деп дүйнө таң калып атат да таппай атат. Биз таап алдык. Кайы билими боюнча эле. Эмне экен бул? Бул периште десе да болот. Же болбосо кыргыздын учуп кеткен эле бир улуулугу же касиети. Энергия эмне экен? Энергия бул Кудай экен. Ошо кудайлык сыпатка адам калыптаныш керек экен. Кудайды
арбайды, ата бабанын арбайын да биз боштондукка чыгарышыбыз керек экен. Чоңойсоң ата энеңди деле бир боштондукка чыгарышың керек го, милдетиң ушул. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, адам дагы ошол боштондукка чыгарыш керек. Улуулукка калыптандырыш керек. Ушу өстүрүш керек. Ошол сыпат бул адамда болгон. Мисалы, эми барып адамзаттын жан дүйнөсү өсөт. Себеби ошо бир адам өстү, ошонун энергиясы, түшүнүгү бул абага кете берет. Бул ааламдан ошентип берилет. Могу ок катары бир адамды даярдайт экен. Окко айланат го. Мисалы, казыкты уруп койсоң деле мал жан айланат, ошону алыс кете албайт. Анысы кандай, ушу арбайлар бир адамга энергия берет, кайра ошо адамзатка ал чагылдырат, кайра жердикти ааламга ошол адам программа кылат. Делгендей ошол асман жердин огу бул кыргыз болуп келген. Ошо жылдыз менен сырдашып, түшүнө карап, өлүмдөн коркпогон ошол болуп атпайбы? Эки дүйнөнүн ээси экен. Бул жерде кызмат болсо, өлөрүн билип эле, керек болсо мал салын союп, кечирим сечиримин сурап, керээсин айтып, мурасын бөлүшүп берип, керээсин айтып, анан деле кайтып кете берген. Ушу эки дүйнө ээси экенин адамдын билгендиги, кыргыздын билгендиги бул алыстап деле бийиктеп да кетчү иш эмес. Урматтуу улуу журтум, ушу бизге бөлүнгөн убакыт байыды ушу ар адам өз эмгеги менен, өз ниет, пейилим, кыскасы эмгек керек болуп калды. Өсүүгө, эскичиликтен чыгууга, ошо ак кара деген мынау эски түшүнүктөн чыгууга эмгек керек, эмгек. Эмгек эмне? Бул оомат келди, урматтуу улуу журтум. Ооматты мээнет менен кармап калгыла. Баягы оомат тоголок, мээнет жалпак дегендей. Эми бул өсүп алсаң өзүңө жакшы, ден соолугуң чың болот, улуулук сыпат калыптанат, багындыруучу энергия жайгашат, мурун качып жүргөндөр сага келет, качып кеткен ырыскың келет, жолуң ачылат, периштең жайгашат, сөзүң эм болот, көзүң от болот, сөзүң кут болот, баскан жериңде бутуң да бир код болот, ачып турат бир нерсени. Башка багыт жок, кара күч жашоо бүттү, кайталанма жашоо бүттү, могу криминалдык башкаруу бүттү бул. Энергиясы ааламдан берилдиби? Жерде жөн эле, асмасы эле жөн эле таанысуу калды. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, манасчыны эл шайлабайт, манасчыны эл тааныйт. Кыргызды дүйнө эли шайлабайт, аны тааныйт. Анысы кандай дагы, мен көктөн буйрулган, адамзаттын тагдырын мойнуна алган, кыргызды ойготуучу, адамзатты ушу пендечилик эски жашоодон куткаруучу көктөн буйрулган чыныгы инсанмын. Мен де ушу адам атанын, ошол жерде периштелердин энергиясын сиңирип алгам. Ошон үчүн мүнөзүм башкача, түшүнүгүм башкача. Ошо сүйлөгөн кезде энергиянын өтүп айыгып аткан ошол. Ошон үчүн тааныйлы, бири-бирибизди тааныйлы, өзүңдү тааны, мен кыргыз деген кандай сыпатта болуш керек деп. Анан өзүңдү таанысаң, өз ордуңа отурсаң, анан бала чакаң баш ийет. Ата деле өзүн тааныса, өз ордуна отурса, анан бала чакасы баш ийгендей дүйнө сиздерге багынып келсин. Ошентип шайлоонун эмес, таануунун жолу келди. Табиятты шайлабайсың да сен табиятты тааныйсың. Кудайды шайлабайсың да аны тааныйсың. Жеңеңди шайлабайсың да аны тааныйсың. Анысы кандай, ошо өз сыпатыбызды дагы тааныйлы. Ушул таануу деген доор келди. Ушул жуманын 4-иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Менин байланыш телефонум WhatsApp 706 988 188. Ушу түш жоорларбы, кепкеңешпи, оору соркообу, кичине кырсыгуубу колубуздан келген энергиябызды иштетебиз. Көкүрөгүңүздөрдө бир ачылыш, жаңылык, өзгөрүүлөр болуп турсун. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.